Урматтуу мекендеш, Москвага иштегени келген ар бир мекендеш үчүн Сахарова тууралуу кеңири маалымат биздин кыска видеодо. Сахаровага Москвага кирип келгениңизден кийин 30 күндүн ичинде сөзсүз түрдө өтүшүңүз керек. Ал жакта сөзсүз түрдө бармагыңызды тапшырасыз жана медициналык кароодон өтүшүңүз керек. Бул тартип мыйзам менен бекитилген. Эгер сиз 30 күндүн ичинде барып бармагыңызды тапшырып медосмотрдон өткөрсөңүз, анда Россия мыйзамдарын бузган болуп эсептелет. Кайра чек арадан өтүп келишиңизге туура келет. Азыркы учурда Россия МВДсы бул тартипти өтө катуу текшерген жок. Жана кечиккендерге бир аз уруксат берип жатат. Бирок бул өтө кыска убакытта болушу мүмкүн. Жана бул жылы 2024 жылы бул эреже өтө катуу иштеп калышы мүмкүн. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эгер сиздер кирип келген болсоңуз, 30 күндүн ичинде сөзсүз түрдө Сахаровдон барып өтүп коюңуз. Жана Сахаровдон так бир жыл өткөндөн кийин кайра медосмотр же медициналык кароодон сөзсүз өтүшүңүз керек. Эгер бир жылдан кийин медосмотрдон өтпөсөңүз, регистрацияңызды узартууга чектөө коюлат. Эгер узарткан болсоңуз регистрацияңызды, ал регистрациянын сурабы кыскарат. Көп мекендештер бир жылдан кийин Сахарованы кайра өтсөк болобу деген суроону берип жатышат. Мыйзам менен сөзсүз өтсүн деп бекитилген. Демек, биз бардыгыбыз бул мыйзамды сакташыбыз керек. Жана бир жылдан кийин же ар жыл сайын Сахаровдон барып мед кароодон өтүп керек. Ал эми жашыл карточка бул 10 жылга берилет. Анын ичиндеги бармак издерди данныйлар алар бир өмүргө сакталат. Эмне үчүн 10 жылга? Себеби 10 жылда сиз паспортуңузду алмаштырышыңыз мүмкүн. Урматтуу мекендештер, эсиңиздерге салып кетсем, биздин көп мекендештер ушул жөнөкөй эрежени сактабагандыктан запрет алып, депортация болгон учурлар катталууда. Андыктан мыйзамды так сактайлы. Шилтеме аркылуу Telegram-каналга кирип, биздин эфирлерге катышыңыздар.